Коронавирус өзүнө чынжырлуу молекулаларды камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели таажыны элестетип турат. Ошондуктан бул илдет коронавирус деп аталат. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүгө тоскоолдук жаратат. Сасык тумоо сыяктуу бир жумада айыкпай, дем алууну кескин кыйындатат. Достор, силер билесиңерби, бул вирус 28 күнгө чейин бизге билинбей акырын жашай берет экен. Анда келгиле, учурдун эң коркунучтуу болгон илдетинен сактаналы. Эң тез жугуу жолдорунун бири бул башка адамдарга колун тийген кезде. Вирус аба аркылуу киши жөтөлгөндө, чүчкүргөндө жугат. Ал 1-2 метрге жайылып, кишинин денесине сиңип калат. Ошол эле маалда коронавирус бир абада туруп калбайт. Дени сак адамдын денесине жугуп, башка адамдарга тароосу мүмкүн. Илдетти жуктуруп албоо үчүн ооруган адамдан оолак болуп колду таза жууп туруу керек. Билбейм. Достор, биз болсо саламдашканда үйгө келип, колубузду самындап жууп турабыз. Чүчкүргөндө мынтыш керек. Биз коомдук транспорттарда жүргөндө колубузду оозубузга, көзүбүзгө тийгизбейбиз. Анткени колубузда микробтор бар. Биз микробтордон сактаныш үчүн муну сээп коебуз. Сасык тумоодон алыс болуу. Эт жана жумурткаларды жакшылап бышырып жеш керек. Жапайы жана үй жаныбарларынан алыс болуу. Көчөдө медициналык маска тагынып жүрүү керек. Достор, баарыбыз эч качан оорубай, дайыма аман бололу. Сонун болдай канат берчи. Жок, болбойт да кол кармашкан. Вирус бат чыгат да. Чын эле, жүр анда кеттик.